Биз турган жер Арстанбап айылынын борбору сел мына ушул жогорку тараптан агып, биз турган жер аркылуу ылдыйкы тарапка каттуу нукта агып өткөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай айыл тоо боорунда жайгашкандыктан нөшөрлүү жандан улам сел суулары коктуулардан бат эле толуп, нугу мына ушул айылга бурган. Бул жер айылдын борборунда жайгашкандыктан элдин нугу бул жерде тынымсыз жүрүп турат. Кезекте турган айыл башчыбызга өзүнүн аялынан звонок болгон, себеби биздин айыл башчынын үйү ошо жогорку айылда турат. Аялынан звонок болгон, ушунда каттуу сел кетип атат. Айтат болуңуздар деген. Айыл башчыбыз дароо ушул борбордук базарыбызга чуркап чыгып элдерге эскертип калган. Ошол убагында эскертүүнүн негизинде элдерди коопсуз жайга көчүрүүгө мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошонун эсебинен жарандарыбызга мындай кырсык болгон жок. Эскертүүлөрдүн натыйжасында адам өмүрүнө коркунуч келген эмес, бирок жол четиндеги 20дан ашуун соода түйүндөргө зыян келтирилген. Ушул учурда оор техника менен тазалануучу бөлүктөрү өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери тарабынан тазаланып бүтүп, соода түйүндөрдүн жер төлөлөрүндөгү ылай суулар кол менен алынып жатат. Ошо жерге 5 миллион сом акчам кеткен. Азыр мына бардыгыма лайн ичиде кап кетипти. Эч нерсени алып чыга алмадым. Ошондой кап кетипти. Билбейм мен кандай кыламан. Кредитим бар эди, пуланы киргизгенмен. 4 оолум бар мейде-мейде. Эмнелерди сатчусуз? Бу жерде эмне бар? Бу жерде көрпө төшөк, гилам, перде, ошондой товарларым бар. Бул Талыпжан Талимкуловдун үйү, өзүңүздөр көрүп тургандай кечеки келген селдин кесепетинен үйдүн короосун жана жер төлөөсүнө чейин кирип кеткен. Кожоюн буга чейин ички туристтерди кабыл алып, мейманканасы дагы болгон. Кече сел келген учурда бул жерде 10 эс алуучу болгон. Бактыга жараша алардын бардыгы куткарылып чыгып кеткен. Бирөөсү гана бир аз жараталып, тез жардам кызматы ага жардам көрсөткөн. Кечеки сел каптаган учурдан бери өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери жер төлөөдөгү сууну алып чыгуу иши менен алек бүгүн дагы тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Бу жерде аялым бар эле, неберем бар эле. Анан эс алуучулар алар баары камалып калган экен. Биягыям суу, биягыям суу. Анан эс алуучуларды бирден жетелеп эвакуация кылып кошунунукиге тынч жайга алып чыктык. 2 саат акып туруп басылып калды. Суу азайды. Азайгандан кийин МЧС кызматкерлери келип түндөсү 3кө чейин иш кылышты. Биринчи насос менен тартып көрдү. Подвалыбызга суу кирип кетти эле. Насос менен аракет кылышты, болбоду. Али бу коюгул үчүн тартылбады. Андан кийин ручной ушу кече 3кө чейин алган. Эртең менен саар келишип мына азыр ham алып бүтө элек. Ошо МЧС балдарыга рахмат баарыга, мамлекетибизге рахмат. Тилекке каршы сел каптаган үйлөр, соода түйүндөр, ошол эле учурда сел агызып кеткен унааларда мамлекеттик камсыздандыруудан өткөн эмес. 24-жылга кыла элек болчум. Андан алдын 1-2 жыл кылып жүргөм. Энди бүйүл иштер менен болуп маани бербей калган экенбиз. Энди ушу камсыздандырып коюш керек экен негизи. Энди майлы, али ham шунчалык МЧС жардам берип атат. 2024-жылга чейин 165 турак жайды камсыздандыруудан өткөргөнбүз. Анын ичинен азыркы учурда селин жабыртаткандар 9 турак жай болду, бирок 9 турак жайды камсыздандыруудан өткөн эмес. Азыркы учурда 20дан ашуу магазин селден жабыртаткан, бирок азыркы камсыздандыруудан өткөн тууралуу азыркы учурда изилдеп жатабыз. Эгер мамлекеттик камсыздандыруудан өткөн болсо, биз мамлекеттик камсыздандыруу 100%га чейин төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Кечеки келген селдин кесепетинен көпүрөлөргө да зыян келтирген. Биз турган бул көпүрө эң алгачкы суу алып кеткен көпүрөлөрдүн бири. Бул 2 айылдын элин бириктирип турчу. 2 айылдын ортосунда үзүлдү. Мана азыр энди вактынча о теректерди жыктык, теректерди коюп, 2 айылдын каттоонуну неме кылабыз? Техникалар иштеп атат мана. Мына жерде бир 25-30 жыл мурда келген мындай селчи. Андан бери келмеди. Эми азыр мана техникалар иштеп атат. Кудай кааласа МЧСтер жардам берип атат. Мындан сырткары дагы 4 көпүрө жараксыз абалга келген. Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул жерде азыр бир көпүрө, 2 көпүрө аварийный абалга келип калган, 3 көпүрө толугу менен бузук абалга келген. Азыркы мезгилде ошолорду аныктап бүткөндөн кийин
бир эле көпүрө азыркы мезгилде уруксат беребиз, мына центральный көчөдөгү. Калган 4 көпүрө убактылуу азыр токтоп турат. Ал жакта жашаган жарандарга альтернативный жолдор бар. Катталган селдин кесепети аймактагы ооруканага да зыян келтирген. Оорукананын айланасы тез жардам бөлүгүнүн ичине да суу каптаган. Ошол учурда ооруканада 10дон ашык бейтап болгон, бактыга жараша алар өз учурунда куткарылган. Азыр бейтаптар жеке клиникаларга көчүрүлүп, өзгөчө кырдаалдардын кызматкерлери тазалоо жумуштарын жүргүзүп жатат. Азыр бейтаптар буякта Маткар деген частный больница бар, ошо жерге көчүрдүк. Андан кийин скорый помощьту айыл өкмөттү бинасыга көчүрдүк. Буякта яна Арстанбап деген частный больница бар, ошол жерде больнойларды тейлеп атабыз. Агыр жаракат алгандардан 2 киши болду, жеңил жаракаттан бир 10 киши болду. Андан кийин нервный стресс менен бир 20-30 адам кайрылды. Баарыгы агыр жаракат алгандарды убактыда жардам берип районго жөнөттүк. Жеңил жаракаттар азыр ошо частный мед учрежденияларда жатат. Ушул учурда селдин кесепеттерин жоюу иштерине Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары жетекчилиги астында 90 куткаруучу, жарандык коргонуу кызматтарынан жалпы 164 кызматкер, 14 инженердик техника, жергиликтүү тургундардан 300 адам тартылган. Жалпы 554 кызматкер тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. 4 участокко бөлүп, 4 участоктарда ишти калыбына келтирүү иштери жүргүзүлөт. Кудай буюрса, мен бүгүн бүтөбүз деп айта албайм. 3 күндүн ичинде баардык иштер калыбына келет. Азыркы багытта мына биз башынан баштап ошол 5-көпүрөгө чейин барып кайра түшүп келдик. Азыр ошо нукту тазалоо иштерине дагы кошумча күчтүү жумшайбыз. Азыр биз өзүбүздүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен дагы бир кошумча бир бульдозер тартып атабыз. Ошонун күчү менен биз сайды кайра нугуна келтирүү жана сайдын чекелерин тазалап калыбына келтирүү иштери ошо менен аткарылмакчы. Кыска убакыттын ичинде, тез аранын ичинде чара көрүлдү. Базар коргондон бүт айыл өкмөттөрдүн техникалары бул жака тартылды, мобилизацияланды. Анан жергиликтүү эл деле карап турган жок. Жергиликтүү элдин техникалары, экскаватор, КАМАЗ бардыгы келип чогуу түнү саат 3-кө чейин бул жерде тазалоо иштери жүрдү. МЧС бүтүн область боюнча МЧСтин бардык кызматкерлери келип 2 сааттын ичинде бардыгы ушул жерде болду. Аябай өтө тез чара көрүлүп, буюрса тазалап бүтөйүн деп калдык. Райондун жетекчилерине биздин элибиз аябай ыраазы. Эмне үчүн дегенде ордунда ошол тез аранын ичинде чара көрүштү. Ушул учурда селдин кесепеттерин жоюу менен катар жарандык коргонуу кызматы тарабынан келтирилген чыгымдар такталууда. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Базар Коргон району.